Учурда Бишкек шаарында бир топ социалдык объектилер курулуп жатат. Бул боюнча 31 майда мэрия тарабынан пресс-тур уюштурулуп, республикалык бюджеттин эсебинен курулуп жаткан мектеп жана бала бакчанын курулуш этаптары менен тааныштык. Алгачкы объект 1 май районунун Ак Босого конушундагы мектеп болду. Анда дренаж тармагын куруу үчүн мектептин аймагын кургатуу иштери уланып, казуу иштери жүрүп жатыптыр. Ишти Эталон Вин спецстрой компаниясы аткарууда. Бул жерге курулуучу 2 кабаттуу мектептин жалпы аянты 5022 чарчы метрди түзөт. 660 окуучуга ылайыкталып 3 блоктон турат. Биринчи блокто кабинеттер, окуу класстары, экинчи блокто спорт зал, жыйындар залы, ашкана, үчүнчү блокто окуу класстары. Ак Босогодогу учурда курулуп жаткан мектептин орду мурда суу, камыш баскан саз жер болгон экен. Жерди белчеге чыккан суудан арылтып, билим берүү мекемесин куруп жаткан курулушчулардын адал эмгегине баа бердик. Бул жерде суу жердин суусу 1-1,5 метрде болчу. Биз келгенде казып көргөндө 1 метрде ушул уровеньде, азыр могу КАМАЗдар турган уровеньде суу жаткан да. Анан азыр 5 метрге чейин ылдый түштүк. Ал түшүш үчүн биз дренажный системаны азыр 1 километрден тегерегинде дренажный системаны каздык. Стройматериалдар абдан, бул жерде металл абдан көп, арматура, анан бетондун жогорку маркалары 350нин тегереги, 200, 250, 350 маркадагы бетондор болот. Анын баары гидроизоляция болот бардык жагынан. Здание, имарат толугу менен сыртынан жылууланат, жылууланып мындай термос пайда болот да, бардык жагынан жылууланат жана ал ным өткөрбөө үчүн гидроизоляцияланат. Атенем 1998 жылы Ак Босо конушуна келгенде конушта чакан мектеп бар болчу. Чакан мектеп ушул азыр буюрса, ошол чакан мектептен окуп, билим алып, анан жогору жакка кетчүбүз, ал 4-класска чейин болчу. Аны буюрса бизди кубандырып атат, ушул 2-чи мектебибиз башталып атат. Ушул курулушка салым кошуп аткан адамдарга рахмат. Себеп дегенде биздин конушта өзүңүздөр көрүп атасыздар, бизде спортсмендер да көп, белгилүү инсандар да көп. Бирок карап турсаңыздар, бизде же спорт комплекстерибиз жок, же болгону бир садигибиз бар, 2 футбол аянтчабыз бар, бир мектебибиз бар. Ошол эжекелерге рахмат, ушул балдарга баягы көп болгондугуна байланыштуу эжекелер жетишпей жатат да, балдарга толук билим неме алганга, бирок ошентсе да биздин окуучулар алдыңкы орундарды алып атат. Анан эми ушул буюрса, ушул мектепти куруп атканда компания бир белгилүү компания экен, тарыхый комплекстер куруп жүргөн компания экен. Ошондуктан биз бул мектептен күтүп атабыз да, ушу келечекте ушу Кыргызстандын керегине жараган инсандардан чыгаарына ишенебиз да. Мурда бизде бир эле мектеп бар болчу, ушул курулушка салымын кошуп аткан Бишкек шаарынын мэриясына, Бишкек шаардык капиталдык курулуш башкармалыгына, ОУКС деп коебуз орусчасы, ошол ишканага, айыл өкмөттөрүнө ушул мектепти чуркап жүрүп, шаардык кеңештин депутаттары бүт салым кошкондорго рахмат айтабыз да. Мындан соң 380 орундуу номер 10 мектептеги имаратты бекемдөө жана капиталдык оңдоо жүргүзүү иштерине күбө болдук. Жалпы аянты 2369 чарчы метрди түзүп, имарат 3 блоктон турат. Биринчи блогу 1938 жылы, экинчи, үчүнчү блоктору 1967 жылы курулган. Андыктан мектеп имараттары бекемделүүгө жана капиталдык оңдоого муктаж болгон учурда биринчи, экинчи кабаттын ортосундагы тосмолорду жана чатырын орнотуу боюнча даярдык иштери жүрүп жатыптыр. Ишти патриоттук уюм Аргын курулуш жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө бизге президенттин тапшырмасы менен жалпы жонунан 16 мектеп, 15 мектеп, бир бала бакча каралган. Ошонун бири бул 10 мектеп. 10 мектепте бул көптөн бери авариялык абалда болуп турган. Ошондуктан муну реконструкция иштерин жүргүзүүдөбүз. Бүгүнкү күндө жалпы жонунан 83 миллион сомго келишим түзүлүп, азыркы күндө Аргын курулуш компаниясы ишин алып барууда. Мектептин курулуш этаптарына көзөмөл жүргүзүп атабыз. Күнү-түнү ушул жердебиз. Анан азыр мынакей ошол президентибиздин тапшырмасы менен Элбек Мырзакуловичтин көзөмөлүнүн алдында азыр жана ушул мектептер жаңырып атат. Сырлов району боюнча азыркы учурда 3 мектеп жана 2 бала бакча салынып атат. Алардын бири мынакей бул, экинчиси спорт залы менен 35 мектепте Красностроитель Лагуненко көчөсүндө. 3-чү мектеп мына жерде эле 76 мектеп, ал дагы ушул сыяктуу эле реконструкция болуп атат. Ал да абдан эски мектептердин бири болчу. Бүгүн мынакей буюрса ушул иштердин алкагында ал мектебибиз да жаңырып, буюрса заманбап, безопасностьтун да карап, ошол
бөөнөттөрү баарына ошо 1-сентябрга чейин бүтө турган мектептер буюрса ошонун үстүндө иш аракеттебиз. Октябрь районундагы номер 20 орто мектеп 1969 жылы пайдаланууга берилген. Бул мектепте окуучулардын орундары жетишсиз болгондуктан кошумча окуу корпусун, жыйындар залын, хореографиялык, спорттук залдар, китепкана, ашкана куруу жана мектептин аймагын жакшыртуу пландалган. Мына азыр өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде 7-микрорайон 20-школада пристройка болуп атат. Кошумча бул жер 500 орунга ылайыктуу. Буюрса, бул ишти биздин Авангард стиль компаниясы салып берип атат. Бул жылдын сентябрь айында бүтөлү деп пландаштырып атабыз. Биздин мэр Эмил Мырзакуловичтун тапшырмасы менен азыркы күнү 2 график өттүк. Эртең менен 9-дан түнкү саат 2-ге чейин иш жүрүп атат. Буюрса, график боюнча ушул 1-сентябрга чейин тапшырма коюлган мэр тарабынан. Ошол тапшырманы аткаралы деп ошол жакта жүрөбүз. Ушу техника жагында техника айдайбыз өзүбүз. Азыр ушу бул школ карамагына школ салып атабыз, жардамыбызды көргөнбүз мамлекетке. Кудай буйрса ошо эртең менен 7-ден кечки 7-ге чейин иштеп атабыз. Воскресенье күндөрү да иштеп кылган күндөр болуп атат. Баштаганыбызга бир жума 10 күндөй эле болду. Ошо жылыш жакшы эле буйрса. Балдар биздин келечек демекчи, балдарга татыктуу тарбия үйдөгү ата-энеден кийин эле бала бакчадан бериле баштайт. Жал 29 Кечи районунда көп кабаттуу үйлөр арбын жайгашкандыктан буга чейин бул жерде бала бакча жетишсиз болуп, кезекке тургандардын катары арбып келген. Бүгүнкү күндө аталган Кичи райондо 6 тайпага 140 орунга ылайыкталган мектепке чейинки билим берүү мекемесинин курулушу жүрүп жатканында шаардыктар үчүн кубанычтуу жаңылык. Бул Жал Кичи микрорайонунда 140 орунду бала бакча салынып жатат. Bir ayga жакын болду иштеп жатканыбызга. Азыр ушул убакка 20-25 бала иштеп атат күнүгө. Эртең менен 8-ден кечки 8-9га чейин иштейбиз. Жумушту бул бала бакчаны 1-сентябрга бүтөлү деп аракет кылып жатабыз. Жумуш материал жагынан эч проблема жок. Бардыгы өз убагында келип атат. 1-майда башталды. Мына 2022 быйыл мына 1-майда башташып, иштин жүрүшүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Абдан ылдамдыкта чыкканга аракет кылып атышат. Биз дагы аябай суранып атабыз, тездетип беришин, ошон менен эле бирге сапаттуу кылып бүтүрүп бергенге биз суранып неме кылып атабыз. Кудай буйрса иштин жылышы жакшы. Дагы биз келип көзөмөлдөп турабыз. Ленин районундагы 1961 жылы пайдаланууга берилген номер 40 орто мектепте окуучуларга орундардын жетишсиздигинен улам аталган мектепке 500 орундуу кошумча имараттын курулушу учурда кызуу жүрүүдө. Мындан тышкары газ отканасын куруу пландалууда. Ишти Лидер Хаус жоопкерчилиги чектелген коом жүргүзүп, күндүн жааганына карабай күндөп-түндөп иштеп жатышат. Эми жамгырга бизге андай эле тоскоол кылган жок. Жумушчуларга шарттар түзүп бердик, плащтары бар, жанында андай суу болбойт. Шарттар түзүп бердик да. Тамак ичкен жайлары бар, эс алуучу жайлары бар. Ал жагынан жакшы. Курулушту 1-майда баштадык. Анын астынан биз план график түздүк. 4 блокто 4 бригада иштеп атат. Жумуш убактысы эртең мененки саат 7-ден кечки саат 9-га чейин. Азырынча график менен жакшы эле келатабыз. Буюрса бирине аракет кылабыз бүтүргөнгө. Азыркы маалда бир 60 бала иштеп атат. 60 бала иштеп атат. Эми 1-июндан баштап да көбөйтөбүз. Уже башка дагы жумуштар келе баштайт, кладка башталат, сабак башталат. 100-150ге чейин барып калышы мүмкүн да. Башталган иштин аягы жакшы демекчи. Жогорудагы социалдык объектилердин курулуш иштери 1 ай мурун эле башталса да, жыйынтыгы чыгып, иштин кызуу жүрүп жатканы баарыбызды кубандырат. Эске салсак, 2022 жылдын 7-майында эле номер 20 орто мектептин жана номер 40 орто мектептин курулушуна Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров капсула салып кеткен. 1 айга жетпеген мөөнөттө курулуп жаткан көлөмдүү объектилердин пайдалануулун аяктап калышы үмүттү жандантты. Жакшы тилек жарым ырыс. Буйрса 1-сентябрда ушул мектептерде кубанган окуучулардын, мотурайган бөбөктөрдүн күлкүсү жаңырсын.